Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Керим Турапов. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Азыр ушул сиздин жалпы журт учурда угуп, калайык калкка белгилүү болуп калган Айылга кат деген ырыңыздан үзүндү угуп алып, анан маегибизди андан ары улайлы. Жакшы болот. Eski tam en turat kışlağımda Kevaktan esi жоқ деп buz bağılar Tübi bir tuğan balım men silerge Töngülüp tizmeŋerden sız bağılar Айылга кат бул жерде баягы азыркы мезгилде мына эгемендик мезгилиндеги ар бир кыргыздын башында тургандай болгон окуя айтылып атат да. Ушулардын тарыхы жөнүндө токтоло кетсеңиз. Балким билет чыгарсаңар, туулган жерди сагынуу деген бир 95-94 жылдары чыккан. Ошол алда ошо айылга арналган. Ошолордун эле бул бир уландысы болуп калды. Канткени менен айылда үйлөр анча-мынча бара алабыз, анчабыз шартыбыз жок, бара албайбыз. Анан ушул жерде бир нерсени айткым келет. Надырбек байкебиз, Алымбек байкебиз шуну бир топ жыл мурда, бир 20-25-30 жыл мурда жазган экен сөзүн. Эми ошолор бүгүнкү күндө актуалдуу болуп калды да. Турмуш деген ушундай экен да. Тоонун түбүндө жашап аткан айылдарыбыздын көпчүлүгү элдер эми шаарга келди, турмуш ушундай экен, шартка байланыштуу дегенде. Кээ бирөөсү Кыргызстан сыртына чыгып иштеп жүрөт, кээ бирөөсү ушул базар тиги бул дегенде менен ошол айылдарына бара албай калды дагы. Азыр эгер ошол айылына барып келсе, ушулар абдан баягы актуалдуу болуп көрүнүп калыптыр да. Анан ошо ойлоп коем, ошо агабыз мындан бир 20 жыл, 30 жыл мурда ошондой бир өзүнүн жеке турмушунда айылына барса ошондой болгон болуш керек. Анан ушул жерде мисалы сөзүн дагы өзүңүз жазгансыз да, туулган жерде сагынуу. Кылымдардан кылым карытып, кызыл суунун суусу агылып, балжыттанган таттуу кымыздай туулган жердин суусун сагындым. Жүрсөк дагы алыс араңар, ата журтум кетпей санаамдан, акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин сагынам. Болуп атат. Анан негизи мындай профессионал поэзияда окуп жүрөбүз, эми баягы ошол чоң акындар жазгандай ыр болуп атат да. Анан деги эле баягы сиздин ушул талантыңыз жөнүндө сиз жеке эле өзүңүздү ырчы деп эсептейсизби же акын деп дагы ойлойсузбу? Акынмын же бир жазуучумун дегенден алысмын. Бирок баягы чыгармачыл кишилер болгондон кийин ал ошол жака канткени менен тартат да. Мауреке айылга катты дагы ошондой мен өзүм жаздым да. Өзүм сөзүн жаздым да. Жазсам такыр болбой койду да. Такыр окшобой койду. Анан тууган жерге ошо өзүм жазганмын. Эми анткени өзүм жазганым бул өзүмдүн өмүр баяным сыяктуу да. Анан мындай карап көрсөк, маселен сиз уксаңыз сизде менин өмүр баяным деген сыяктуу болуп калат экен да. Дагы бир угарман айыл жеринде өскөн балдар, бул менин басып өткөн жолум, менин өмүр баяныма окшош экен деп. Дагы улуу муундагылар деле ошол бул мен жөнүндө жазыпсың деген сөздөрдү көп эле жолу уктум.
деп